Komuzун бергиле. Бул комуз деген кадимки биздин Токтогул Сатылганов атабыздын өзүнүн чапкан жана өзүнүн черткен комузу. Биз комузду өрүктүн төмөн жактагы бутагы жоон болот деп ошол жагынан чапсак, Токтогул Сатылганов атабыз жогору жактагы бутагынан чапчу экен. Себеби жерден, топурактан канчалык алыс болсо, бутак ошончолук таза болот экен дагы, таза бутактан таза үн чыгат экен. Ошон үчүн бул комуз жогору жакта бутак ничке болгондуктан бул комуз дагы ничке экен. Башынын бир аз кыйшыгын көрдүңөрбү бул? Эмне үчүн ушул кыйшык деп мен таң калдым, көрсө кыл тагып атканда кулактары бирине бири тоскоол болбойт экен. Мына бул жеринде тешиги бар. Ушул тешигинен илмек өткөрүп туруп жип менен моюнуна илип алганда ат үстүнөн ат чуркаса да ат үрксө дагы түшпөйт экен. Анан ошондо токоң жеңинен комузун сууруп чыгып дейт го, чапандын жеңине мындайынан салып алган кезде буга шамал дагы жамгыр дагы тийбейт экен. Анан бул комуз бизге тийди, реставрация кылып жасаттык. Ал эми мына аркасы ушунчалык капкара, өрүктүн касиети канчалык эскирген сайын өңү карайып, өзү таштай болуп катат экен, ан сайын үнү жакшы чыгат экен. А бул кирилерин тазалаган жокмун, балким Токтогул атабыздын алаканынын тери синген чыгаар деп. Ошол Токтогулдун комузу менен ырдап берейин. Силерди мен эмес, Токтогулдун комузу куттуктап атат, руху куттуктап атат деп кабыл алгыла. Мына бул балдар сынагы менің ап келип алып сынады. Жалаң балдар эмес мугалимдер менден экзамен алгансыңар. Анда биз дагы силерге келдик, мейли ырдасаң ырдап туралы. Колундагы чертилген Токтогулдун комузу, өзү жок токоң абирок, жаңырып жатат бул жерде. Руху балким добушу, айланайын жаштарым, ачык болсун асманың. Силердей болгон жаштардын биз айтып жүрө берели келечек элге дастанын. Билесиңерби жаштарым, бизден акылмандар кеп айтат, кайталайын нен айтат. Жаштарыңды көрсөтчүң эртеңки күнүң кандайын, сагаң айтып берейин деп айтат. Муну айтып жаткан себебим, ачыгын айтып беремин, жакшы окуп билим алгыла. Силер билимдүү болсоңор келечек жарык дегеним. Анткени билим деген бул өзү ыйык болот экен да, билим деген бул өзү тунук болот экен да. Билимди гана үйрөнбөй, ыйман болсун жанында, ыйман болсун дайыма жүрөгүңөрдө жадыңда. Ошондо дайым силердин келечегиңер кең болот, телегейиңер тең болот. Маңдайыңарда жаалаган ак калпак кыргыз эл болот. Акындардын батасы силерге балкимден болот. Ар бириңерге ийгилик, эсен аман жүргүлө. Жагайларды сүйдүрүп, жалаң бештен алгыла, экинин барын чийдирип. Абдан жакшы. Мына ушул азыркы комузуңузга тиешелүү бир суроо. Сиздин колуңузга кантип тийип калды? Бул комуз Токтогул районунда 28-жылы Токтогул атабыз бир тойго келип, ошол тойдо ырдап, ошол бешикте жаткан балага белек кылып кеткен экен. Бул комуздун бак ачылбайт. Тоодо бир сарай бар, сарайдын жанында бир тамы бар. Ошол тамдын башында арты жарылган, капкактары жок, кылы, кулактары жок, чаң басып жаткан жеринен биздин акын агаларыбыздын бирөөсүнө жолугуп таап алып келген экен. Алар болсо, эми ушул сага жарашат болуш керек, сен ушуну кармап чертип жүрчү деп мага тапшырды. Кудай насип буйруган экен. Ушул комузду эч качан жаман жерлерде көтөрбөй, көбүнчө аяйм, сактайм. Той топурга алып барсам мас болушу мүмкүн, башка бирөө болушу мүмкүн, сындырып койбосун деп чоң айтыштарда гана көтөрүп чыгам. А бүгүн силерди жаш балдар дегеннен силерди бир көргөзүп коеюн. Өткөн доор улуу муун менен бүгүнкү жаштардын ортосун байланыштырганга ушул комуз бир көпүрө болсун деген ой менен көтөрүп келдим.